Assalamu алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, биздин көрүүчүлөр, туугандар. Саламатсыздарбы? Бүгүн 8 декабрь 2020 жыл. Кече Бишкекте болчубуз жетишинде. Ал жакта өзүңүздөр билгендей кар көп эле. Бул жакта азыр Өзгөндүн Красный маягында турабыз. Бул жерде жаз экен, туугандар, караңыздар. Бүгүнкү чыгарылыш Медет Саяпкердин жакшы тайлары келип калыптыр, жакшы аттар чыгат экен, туугандар. Анда менен саламдашып алалы дагы, ишти баштайлы. Кандайсыз, таксыр? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ака, бүгүнкү чыгарылыш боюнча бир баштап кетпейсизби? Эмнелер чыгат жана кандай аттар? Канча чыгат ошол боюнча? Калтатай, кунандар чыгат. Калтатай, кунандар. Калтатай, кунандар основной. Ана бир кара байрак чыгат. Жаштар чыгат экен да? Жаштар чыгат иншалла. Жаш аттар, мына кетиңдер. Бышты да чыгат. Бышты дагы бар. Биринчи мындай жашынан баштап кетип атасызбы же кандай? Жашынан, акчасынан карап кетти. Акчаларын кандай коесуз? Акчалары ушу видеонун жүрүшүндө көрө элебиз анда. Акчалар кандай коюлат? Мына бул полторашка. Анда ушудан баштай берсеңиз. Бул полторашка. Полторашка. 1,5 жаштагы Калтатай. Бул карабайыр жылкысы полторашка. Карабайыр. Полторашка баасы канча? Баасын 110 миңге койлук. 110 миң сом. 110 миң сом. 110 миң сом кеми болот, достор. Баасы 110 миң сом. Азыр ушундай кылып сиздерге аттын толгон баардык жагын көргөзүп коеюн. Алды, аркасы, мойну өзүңүздөр жанынан көрүп тургандай кылып, бул атка мүнөздөмөсүн айталы. Баасы да коюлду. 110 миң сом, ака. Доллар менен эсептегенде канча болуп калат? Азыр 84төн болсо 1300 долларга барар болуп калат экен, Мынакей, туугандар, 1300 доллар. 110 миң сом. Мынакей, бул биринчи номердеги Калтатай болду. Кашка, тору кашка. Арканкы оң буту ак экен. Калган жагы өзүнүн түсүндөй тору, туугандар. Кыргыз жылкысы. Кыргыз жылкысы да. Мына кыргыз жылкысы менен карабайдын айырмасы барбы жокпу? Азыр эмне кылсам, өткөндө бирөө чал айтат. Карабай бул жерден чыккан, ал жерден чыккан депчи. Толук маалымат нерсемен көп талаш болду. Мен ошентип эле кыргыз жылкы, карабай жылкылар да. Кыргыз жылкысы деп чыгартам мен булдан арычы. Кыргызстандын жылкылары, кыргыздын жылкылары деп чыгарайынчы. Кыргыз жылкы деп эле. Көргө отуруп алып, андай сүйлөгөн, мындай сүйлөгөн болот экен. Ал историяны түшүнбөй билбейм. Историяны Даниям айта албайт экен. Ушул адам кыжылы келбесинчи. Анча чыгарып алган чыгарып. Мына Кыргызстандын жылкысы. Кыргызстандын жылкысы, Ушуну коеюнчу. Мынакей, достор. Анда ал эгерде историяны кыйын билсе, жылкы жөнүндө кыйын билсе, жылкы караса деле болмок. Жылкы түшүнүү керек жок экен өзүчү. Анан ошо баарын чыгарайын, менде баарынчы. ооба. Мына кыргыз жылкысы анда 110 миң сомго коюлду. Анда кийинкилер көтөрөлү, кийинки аттар кандай экенин сиздер көрүңүздөр, биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мынакей, достор, экинчи номердеги бүгүнкү айтып өткөндөй жалаң жаштар алдыда чыгып келатат. Келип атат, туугандар. Мына экинчи номерге койсок, бул тору кашканы мүнөздөмөсүн бере берсеңиз, таксыр. Миңге окшойт, Бул миң гол үйрөтүлгөн. Миң гол үйрөтүлгөн. Ооба, бул 2 жаштагы кунан. Кунан. Пародасын биринчи айтып өтөлү. Пародасы кандай экен? Бул Абакан. Абакандан келген. Өзү Абакандан келген болуп атат. Анын пародасы кандай өзү негизи? Алардын билиш кыйын. Билиш кыйынбы? Аргындашып жүрүшкөн. Басымдуу бөлүгү өзү Орловский менен Владимир Арлаш болот өзү, Ооба, ошондо өтөсөм чоңоюшуна, мүчө кеңири болушуначы. Ошого карап жакшы жылкылар чыгарып атат. Мындай бастырып буруп көрчү. Бур. Бул өзү үйрөтүлүп келдиби же сиздер үйрөттүңүздөрбү? Буну. Бара жака азыр турун, азыр бир чапсын. Мынакей, туугандар, азыркы Абакан жылкысы мингип үйрөтүп койгон. Ошо үйрөткөндү айтып кетпейсиз, ушул жерде үйрөндүбү же кандай? Бул ушул жерде үйрөтүлдү. Бул азыр эле күндө үйрөтүлдү. Булар деген адамга жакын болот да, булар жылкыларчы. Биздикине жылкылардай болот. Мына кара. Шарт эле баштап эле уже чуркаганга үйрөнүп турду, Ооба. Жакшы жаныбар. Тишин көргөзүп коелу бир. Жоош өзү бул? Жоош жана. Мынакей, туугандар, көрүңүздөр. Бул экинчи номердеги кунанды сизге тартып көргөзүп берип атабыз. Экинчи номердеги бул
2 жаштагы Абакандан келген. Мына жер азыр ылай болуп турат да, мына жерлерди карасаңыздар. Болду, секинге болду. Болду. Буну канча деп атасыз эке? Буну 120. 120 миң сом. Ооба. 120 миң сом ошондо $1400 болуп калат экен, а? 1500 болуп калат примерно. Примерно. Орто эсеп менен мындай айтып достугандар. $1400. 1400-1500 ортосу. Айтылган бадан кемдери болот, а? Конечно. Медет ака менен жакшы сүйлөшүп тугандар. Көбүн мындай келип көрүп кетсеңиздер жакшы болобу енді өзүн негизи, а? Конечно. Телефондон баалашпайчы. Жанынан көрсө жакшы болот да. Мынакей достор, 2-чи номердеги тайды көргөздүк. Кунан. Анда кийинкилер көтөрөлү, кийинки чыккан аттар кандай болду экен? Биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Аке, бойлору канча чыгып калат ушулардын? Биринчи, экинчи. Биринчи, экинчи, бирге билбейм, 1.55 чыгабы? 1.55 чыгып калат. 1.55, а? 1.55ден сал жогорураак чыгып калат. Мына бийигирээк экен, аз-маз. Мынакей достор. Мынакей туугандар, 3-чү номердеги сыны келишкен. Буту колу узун экен, а? Ушул Орловскийби парода, тазасынан. Эч аралашмасы жокпу? Өзүңүздүн немеңизге жараша. Орлов, таза Орлов. Мынакей таза Орлов. Эки жаш. Бунун жашы кунанбы бул дагы? Ооба, кунан. Мынакей туугандар. Кунан экен, 2 жаштагы таза канды Орлов жылкысы. Бул да миң экен да, а? Бул каяктан келди? Абакан бул да? Абакан. Мынакей туугандар, Абакандан келген Орловский темир көк түстөгү 3-чү номерге койдук. Кичине эмес кирген себеби кичине ысык мирлеп кайра оңдолду да булчу. Мында ичи кирип турган себеби? Ооба, ошо кайра оңдолду. Аппетит ачылып кайра жей баштады да. Не болуп ысык болуп калды? Эми алиги азыр семиз жылкыны катуу минип койгондо ушундай болот да көбү. Ысык чабылып коюптур дейт экен ошондо, а? 3-чү номерди канча деп атасың аке? 1.60. Акчасыбы? Акчасы. Мына бою 1.60. Биктик кылат. 1.60 сантиметр чыгып калат экен, а? Такасы Такасы барбы жокпу? жок, такасы. Такасы жок. Анан бул акчасынбы? Акчасы 160 миңге койду. 160 миң сом. Ооба. Ошондо $1.900 болуп калат экен, а? 1900 $1.900. Мынакей туугандар, 160 миң сом. Буну да бир чабып көрөлү достор. Өзүңүзгөргө жакканын тандап, бүгүнкү чыгарылышта аттарды көрөсүздөр, өзүңүзгө жакканын тандап көрүп, баалашып туугандар, алып кетсеңиздер болот. Алдыда мен Медет таксырдын номерлерин жазып койдум. Ошол номерлерге чалып байланышсаңыздар болот достор. Жеңил экен, а? Тагакта ушунча болду экен. Мына жерде тоң эригендигине байланыштуу бая айтып өттүм туугандар, ылай болуп атат. Ошого аттарды чабып көрүп атабыз туугандар. 160 миң сом. $1.900 туугандар. Алдыда мен баарын аттын тушуна номерлерди жана суммаларын жазып өтөм. Ошол боюнча көрсөңүздөр болот туугандар. Анда кийинкилер көтөрөбүзбү? Ооба. Мынакей туугандар, кийинки атты тартып көргөзүп берүүнү баштайлы. Бул ошондо 4-чү номерге коюлуп жатат туугандар. Бул ат боюнча мүнөздөмөнү Медет аке өзү айта берсин. Бул Россиядан жан келди. Россиядан жан келген ат. Данчак бар да. Таза данчакпы? Ооба, 3 жашар. 3 жашар, ошондо бышты экен да. Улуу. Минилген эмеспи бир дагы? Зорго байлап келдик. Бул азыр байлатып кыйла үйрөнүп калды. Айланып тегенен тартып коюн, ушуну, а? Мынакей туугандар. 3 жаштагы данчак бышты экен туугандар, көрүңүздөр. Бою 1.60-тан жогору экен. Өзүнүн данчактын параметрлери өзүнө окшош болуп турат туугандар, караңыздар. Бул каяктан келди аке? Россиядан келди. Арыгыраак экен аз-маз, а? Келгенине канча болду? Аз эле күн. Мынакей туугандар, атты көрүңүздөр. Бул такаада тура эле экен да ошондо. Така эмес, эми байланды. Эми байланды. Ал жакта бош эле жүргөн экен да. Дикки жүргөн да. Мынакей туугандар, көрүңүздөр, данчак породасындагы бышты. Мынакей сиздерге тартып көргөзүп берип атам. Эми бул данчактын негизи данчактын баалары жогору бааланат. Бул данчак канчага коюлат экен сурап коюлду. Канча дедиңиз эке? 150 миң койдум. 150 миң сом. Мынакей достор, 150 миң сом ошондо
$1800 жакын болуп калат экен. Аны биз экранга жазып өтөбүз, канча доллар болот. Анда көрдүңүздөр туугандар, бир бастырыңчы ака. Бастырып тартып коелу. Буту колу тазабы? Бул сол буту эмне болгон ака? Иштеге болмосбу? Мына достор, атты бастыралы, атты көрөлү. Сиздерге жаккан болсо алсаңыздар болот. Эми буну үйрөтүш ооруга турбайбы? Булар Тез үйрөнөт, а? Ооба. Мына кетип. Бирок эң корс, эң корс жылкы дайчак бар еді да. Бирок күчтүү куш жылкы. Мына казыктарын карасаң, вообще бөлөк казыктар. Мына кетип. Аттын бутунан, жанынан тартып көргөзүп бере берейин. 4-чү номерге болду ака бул, а? 4-чү номердеги данчак. Мына кетип, 5-чү номерге келип калдык. Бүгүнкү чыгарылышта жалаң жаш өспүрүмдөр, кунандар, быштыларга аттар келиптир. Аттарды өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына ошондо 5-чү номерге келип калдык. Ушул жоон көкүрөк атты тартып көргөзүп баштадык. Бул кандай жаш экен? Медет эке өзү айта берсе. Бул жашы боюнча 2 жаш. 2 жаш. Куман экен, а? Темиркөк. Темиркөк. Мына кетип көрүңүздөр. Bunun 60'dan büyük. 60'dan büyük çıkat ha? 65 çıkıyor. 65 примерно. Anan bu Vladimirski bilen Arlovsk karındaşlığı. Vladimir Arlov. Бұл деле Абакандан келген. Ооба. Македондар. Владимир Орлов. Такасы барбы жок бу? Така жок. Үйрөтүлгөнүнө канча болду? Үйрөтүлгөнүнө кыйла болду. Кыйла үйрөтүп калды. Эми пока бу жеңиде электем. Ошондо бул азыр этин дагы таштайбы? Etin? Etin daha taşlaş mümkün etin. Bular bizge жүрүп эми сөөк ташталыш керекте. Аларда деген Борпонжеде жүргөн да Россияда. Тегиз жерде, ушундай жерде. Борпонжеде жүргөн. Бул жерде жүрүп, эми бул азыр кунан го, жаңа сыйгарчаңды жакшы бир ташталат да сөөк ташты. Şu жерге, абага адаптация болобу, а? Ооба. Мына кетип көрүңүздөр. Эми баасын айта берсеңиз таксы, баасы канчада коюлду? 170 ке койдук. 170 000 сом. $2000 болот да. $2000 жакын болуп калат экен, а? 170 000 сомго бааланыптыр. Туура $2000 коюлуп тургандар мына жерде табролорунан бери басылган экен. 2018-жылы туулган деген өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Ошондо 2 жаштагы кунан. Жазга бышты болот, а булар, а? $2000 койдуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта бааларды кандай деп ойлоп атасыз? Билем, эл чечет, а? Эл четте барды. Өзүңүздүн көз карашыңызды. Бирок мен айткан сыйаман бербейм деп мен түшүп берем да. Дал түшүп бересиз. Ооба, кем барды. Эми ошондо өзүңүз айтып өткөндөй, мурун айтчу элеңиз го. Арзан келсе арзан коем деп. Ооба. Кымбат келсе кымбат коем. Ооба. Ошондой болот да? Ошондой, да. Мына кетип, 5-чи номерди көргөздүк сиздерге. Анда кийинки чыга турган атты дагы токуп мени көргөзөлү, а? Мынакей достор, кеттик анда. Анда эмесе туугандар, 6-чы номерге келип калдык беле? 6-чы номердеги бул жылкылардын эң чоңу жана жашы боюнча дагы эң чоңу. Бул ат боюнча тартып көргөзө берели. Атты айта бериңиз ака. Бул ат жашы боюнча 4 жаш, 4 жаш жаңасы. Бул түсү кандай кирет өңгө? Жерде кирет. Жердеби же күрөңбү? Койгуран деп коет. Койгуран. Ана неде? Бул ат бир малчыда эле жүргөн ат экен да. Малчы минген ат беле? Анан ат өтө арык болчу. Анан бирок аттын куштугу курч экен, улакка чабыл элек. Боюнда эле көрүп атасың ат. Жаны барыңчы? Мына кетип андар. Аттын 160 да. Кеми 160. 160дан бийик бар. Анан биздин кыргыз жылкы да бул. Кыргыз жылкы. Анан куштугу нелери жакшы экен, аябайчы. Мактага салып көрөт башка балдар. Алда жакшы экен. Улагы бар бекен? Улагын эми чабып аткан балдар деген мен көргөн эмесмин да көзүм мененчи. Бирок атка урдурулганын нелери чуркагандар аябай курч экен, жакшы экен. Мен улагы бар деп айта албайм. Себеп мен көзүм гарантия бере албайсыз. Көзүм менен көргөн жокмун да. Анан ушул турган турушу ушул. Мурун жем жеген эмес экен да. Бизге келип жем жеди, ат ачылды да. Өтөккө чөпү турган ат экен да. Келгенине канча болду сизге? Сиздин колуңузга?
2 неделя oldu. 2 неделя. 2 неделеде ат ушундай жакшы нерсеге чырайына чыкты да. Şu жалтай баштады. Эгерде бул дагы жемди така жедире жүргүзүп болмосо бул ат чоң ат да, сууга айланган. Азыр бир мындай аттын күлүктүгүн көрөбүз ба? Ооба, көрөбүз. Чабып көрөлү. Бул жактан ол жакка чапчы бир. Эти аттар чапкылагын жол тайгып, жер аябай тайгып экен. Жанагы 2 неделя болуп туруп, 2 неделяда бул аттын мындай жаман адаты байкалдыбы? Жаман адаты байкалган жок. Жаман. Мынакей достор. Аты күчтүү экен жанагы. Жүгүрүшү да күчтүү экен, а? Жоош бекен өзү ат? Жок, неге Адамга жакын. Үйгө энчиге жакшы ат. Энчиге кылып алса болобу? Болот, энчиге. Энчиге кылып, а? Энчи бапат экен достор. Кой күрөн. Жакшы жемдедирип койгон болсо, бул ат жоноргон болсо, вообще чоң ат да. Эми бул кой күрөңдүн баасы канча деп атасыз? Баасын 150 миң койдум. 150 миң сом. Жакшы. Эң жакшы баалар айтылып атат достор. Эң жакшы баалар бул чыгарылышта коюлуп атат. Анда эмесе туугандар, номерлерге чалыңыздар, аттар сатылып кала электе, сиз дагы ушул жерден бир ат алып калсаңыз болот достор. Буга үстүнө бир Мага мисалы үчүн WhatsAppка жазып жаткан туугандар, достор, ат издеп караштырып жаткан туугандар мынакей аттарды сизге тартып көргөзүп берип атабыз. Айтып бериңиз. Мисалы буну бир жакшы тарбия кылган адам болсо, жакшы ат. Тарбия кылган адам болсо, эми тарбиясы уже жакшы элеби? Жакшы эле. Жакшы эле, же дагы тарбиялаш керекпи? Улакка дагы. Улакка дагы. Балдар минген экен да. Ошого бир жөскөрөк адам минип жакшы. Оозу кандай экен? Жумшак эле. Оозу жумшак. Мынакей туугандар. Аттын сууганганчы буну бир айландырып коеюн, а? Толтурган болсо, вообще чоң ат да. Мынакей атты алысыраактан дагы сиздерге тартып көргөзүп берейин. Бул 6-номердеги атты көрдүңүздөр. 6-номердеги ат кандай экен, жана бүгүнкү чыгарылышта чыккан аттардын баалары кандай болду? Көз карашыңызды туугандар комментарийге жазып, ой пикир калтырып кетсеңиздер болот туугандар. Анда эмесе достор, 6-номердеги атты тартып көргөздүк. Эми кийинки атка өтөлү, кийинки атты тарталы туугандар. Биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Жаныбар, 7-номердеги бир жакшы ат экен туугандар. Ушун мынакей достор. 7-нин бири кызыр деп коет. 7-номердеги аттын кандай экенин сиздер менен чогуу көрөлү туугандар. Аттын кетишин карап коюңуздар. Ака бул ракета го, ракета. Өзү кличкасы ракета экен. Кличка да ракета го. Ракета экен. Ошол ээси койгон экен, мен ошо алмаштырбадым. Ошол бойдон эле калдыбы? Ооба. Онда мен билгендей эле айтыпмын, а? Ошо жашы боюнча бул 2 жаш кунан. 2 жашта кунанбы мына? Кунан. 2 жашта. Өзү буга неси кошулуп калган? Не, кандай порода кошулган? Араб кошулган да буга. Арабский порода. Ошол неси. Ошон үчүн мындай ордуна ойноктоп турат экен да. Жаныбар кунан. Арабнашылык койгон, араб деп койтабыз, эми бизче эми кандай кошулганды Алла. Эми арабтын мындай тумшугу кууш болот өзү, а негизи. Бул деле ошондой эле экен. Карап көргөндөчү. Бою 1.65 чыгат. Жөн чыгат экен. Мына туугандар, ордунан ойноктоп турган арабский порода аралашкан бул кунан экен туугандар. Дагы бир чаппайлуу, бир кызытпайлуу ушул чыгарылышта. Мына кой бериңиз, өтө тагак болот, өтө жеңил. Мына туугандар, азыр ошол жактан чыгып келаткандыгын тартып көргөзөлү. Биздин көрүүчүлөр капталдан тартыңыз дейт. Капталдан дагы ракетанын жүрүшүн көрөлү. Мынакей достор. Жеңил экен, а? Алып келгенде жарыштырып да көрүптүр да, эч ат жетпеди дейт. Буга жеткиде эмес, анча мынча ат. Ушул кунан, акыркы кунан ракета. 7-номерге коюппуз. Ушу жана бул жерде жок эле да. Бул мынакей туугандар. 7-номердеги ракета кайманатындагы 2 жаштагы кунан экен. Бул үйрөтүлгөндө ошакта эле минип жүргөн экен да. Бул каяктан келди экен? Келген жагын айтыңызчы. Россиядан келди. Россиядан келди. Мынакей туугандар, ракета кайманатындагы такасы жокпу барбы? Такасы жок. Такасы жок. Мынакей достор, көрүңүздөр. Аттын ылдамдыгы жакшы экен. Гүлүккө чапканга да болот да. Кунан чабыштарга чыкса болот экен, а? Чабыш. Байгеге. Мынакей достор. Атты көрүңүздөр кандай ат экенин комментарийге жаза кетсеңиздер болот туугандар.
Ушу 7 номер жылкы мага дагы жакты туугандар, караңыздар. Анда эми бул кунандын баасын бир билели. Ака, баасын канча дедиңиз эми? Басынбы? Басын 250 миң койдук. 250 миң сом. Мынакей достор. Тишин көргөзүп коелучу. Кунан экенин дагы бир жолу далилдеп тастыктап коелу тиш менен. Так. Дагы бир жол. Азу сай элек, а? Жок, каяка 2 тишемиш. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. 7 номердеги чыккан кунан баарына жакты болуш керек, менин оюмча. Эми ар кимдин вкусу ар түрдүү болот экен. Анда эмесе туугандар, бүгүнкү чыгарылышта чыккан кайсы ат сизге жакты, ошону дагы биле кетели, комментарийге жаза кетиңиздер. Өзүңүзгө мындай кайсыл бири жакты сизге? Ошону бир айтпайсызбы? Эми көрүп турасың кайсы жакканын. Баары да жакшы бирок. Баары жакшы, эң жакшысычы? Эң жакшысы мына ракета болот. Ракета деп атаса? Мынакей туугандар. Ракета кайманатындагы 7 номердеги жалтыраган атты сизге тартып көргөзүп бердик. Басын ошо 250 миң койдук. 250 миң сом, 3000 доллар тегерек болуп калат экен, а? 3000 доллар. 3000 долларга коюлду туугандар. Ошентип бүгүнкү 8 декабрда чыгарылышты туугандар тартып көргөзүп бүттүк. Медет аканын сөзү болуш керек. Акыркы элдерге кайрылууңуз болобу, таксыр? Эми кайрылуум ошо элдерге, ушул болгонун чыгардык. Элдер алганын чечет. Арзан коюлду, кымбат коюлду деп, коюлду. Эми билбем кандай коюлду. Эми алганыбызга жараша бир аз чайпыл коюп койдук чындыкта. Ана кечеги сөз боюнча кече силер мага түзөп эмне кылды суроо бербедиңби? Ошону деген мага Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан элдеринен, Кыргызстан элдеринен аябай мага чоң пайыз менен көргөзгөн жакшы нерселер келди. Рахматын айтышты. WhatsApp'tan да көп жазса керек. Алла ыраазы болсун иншалла. Анан кызмат болсо даярбыз иншалла. Көп кап болгон мезгилдери основной мен жооп бере албай калып аттым. Себеби мен үйдө элдер көп болду. Анан жумуштар менен болгон моментте кеч чалга дедим. Ошого дагы кап эткендер болсо керек. Эми мен дагы өзүм тейлигим бар, же бирге шашып жаткан маалым болот да. Ошондой моментте да силер да мага сураш жүрүңүздөр. Эгер мүмкүн болсо, көп нерсени аябай сураш телефондо. Мен телефондо аттын болну тарбиясын үйдө багуунун телефонун айта албайм. Айтыш кыйын да. Көп убакыт кетет. Мен көп убакытка бошоп айтам. Андан көрө келсин, жанагын айтып берем иншалла. Мынакей туугандар. Анан бардыгыңыздарга ишиңиздер ийгилик. Аллахым эки дүйнө бактылуулугун берсин баарыңыздарга. Жакшылыкта жолугушайлы Аллахым. Алла бизге даярдаган бейиште баары чогулгун Аллахым насип кылсын. Бири-бирибизден кеткен болсо бири-бирибизди кечирелик. Алланын ыраазылыгы үчүн. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Рахмат таксы сизге дагы чоң рахмат айтабыз. Кимдер алган болсо аттар насип кылсын. Соодаңарга береке демекчибиз туугандар. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө туугандар.